Ассаламу алейкум, урматтуу теле көрүүчүлөр. Алдыңыздарда мен Абдилаев Жоробай жана кесиптештерим. Ассаламу алейкум, кутмандуу күнүңүздөр менен сиздер менен биргеликте Низаев Эрболот жана кесиптешим. Жана Айдана Аратка кызы. Арбаңыздар кадырман журт калай калк. Эфирде жаштар сүйлөсүн теле берүүсү. Бишкек шаарына жайгашкан Кыргыз-Түрк Анадолу кыздар кесиптик лицейинин жалпы жаштары жана төрүбүздүн куттуу коноктору менен. Аны эмесе акырындык менен биздин төрүбүздүн куттуу коноктору менен таанышып өтсөк. Кыргыз Казак университетинин ага окутуучусу, юридикалык илимдердин кандидаты Эргали Абдукаимов. Кыргызстан Ислам университетинин ага окутуучусу, дин таануучу Улан Усупов. Кыргыз-Түрк Анадолу кыздар кесиптик лицейинин мүдүрү Мустафа Илмаз. Кыргыз-Түрк Анадолу кыздар кесиптик лицейинин мүдүр баш жардамчысы Гулиза Закировна. Жана алып баруучу Дин Мүрөгө коомдук кайрымдуулук фондунун мүдүрү Темирлан Акматов. Бүгүн биз талкуу кылчу тема жаштар жана интернет. Албетте, убакыттан пайдаланып жаштар өздөрүнүн убактысын үнөмдөп интернетти туура жолдо өздөрү колдонуп жатышат. Ошол эле учурда интернетке байланып келечек жаштары изденүүдөн да кайтты. Интернет бул 21 кылымдын вирусу болуп жатат. 7 жаштагы баладан 60 жаштагы адамга чейин интернетке байланып калган. Анда эмесе, урматтуу жаштар, бүгүн биз сиздер менен интернеттин пайдасы жана зыяны жөнүндө ой бөлүшсөк. Ассаламу алейкум, баарыңыздарга кутмандуу күн каалап. Интернет бул азыр бүткүл ааламда желедей тараган эң чоң вирус болуп жаралып атат. Андыктан интернеттин жакшы дагы жагы бар, жаман дагы жагы бар. Ошондуктан азыр бирок бизде жаштарыбыз жаман жагын көбүрөөк пайдаланып атабыз деп ойлойм. Анткени интернет мурдакы заманда адамдар китеп окушса, азыркы заманда адамдар интернет окуп калдык да. Көбүрөөк маалыматты интернеттен алабыз да. Менин оюм ушундай. Чоң рахмат. Ал эми сиз өзүңүз интернетти бир күндө канча саат пайдаланасыз? Мен интернетке кирген биринчиден убактым деле жок. Университеттен бошобойм. Анан университетте кээде убакыт болуп калганда мындай апам менен сүйлөшүш үчүн пайдаланышым мүмкүн. Анан кечинде бир аз маалыматты алыш үчүн пайдаланышым мүмкүн, а так пайдаланбайм. Чоң рахмат. Сиздин ишиңизге ийгилик. Мен оюмча интернет биздин азыркы жашообузга эң эле керектүү нерсе. Анткени деген биз деген интернет менен мисалы мурда деген чет өлкөгө чыгуу же чет өлкөдө билим алуу деген ойлорду мындай ойлончу деле эмес да, биздин ата энелерибиз улуу муундагы адамдарчы. Азыр болсо биздин деген мировоззрение мындай аалам таануубуз аябай мындай гениш, анан кийин кең да. Анан кийин ошондуктан биз деген азыр интернетти аябай туура колдонгонго аракет кылабыз. Көптөгөн бизге керектүү маалыматтарды алабыз. Анан жогоруда айтып кетпеди, неме китеп окуй калабыз депчи. Менимче туура эмес. Биз наоборот аябай мурдакка караганда да китепти көп окуп калдык. Анткени маршруткада кетип баратып китепти кармап окуу мындай ыңгайсыздык жаратат да. Ал эми маршруткада отуруп телефондон китеп окуган аябай ыңгайлуу. Мен мисалы телефондон аябай көп китеп окуйм. Телефонду, интернетти мындай туура пайдаланганга аябай аракет кылам. Менимче интернет аябай туура мындай бизге керектүү нерсе. Сиз үчүн мисалы ошол жанагы телефон өчүп калса да, ал убакта кандай окуса болот? Анан бул бир, экинчиси болсо азыркы жаштар мисалы кээде Wi-Fi жок болсо, интернет жок болсо, азынып өлгөн жаштар көбөйүп атат да Кыргызстанда. Мына былтыр 100дөн ашык окуучу кыз балдар азынып өлдү Кыргызстан боюнча. Алардыкы туурабы же туура эмеспи? Менимче бул нерсеге ата энеси анан кийин мугалимдер салым кошуш керек. Туура интернетти туура пайдаланганды үйрөтүшү керек да. Мисалы деген бизге интернеттен керектүү сайттарды айтышат. Интернеттен бизге сабакты үйрөтүүчү атайын блогторду айтышат, ушундай сыяктуу да. Анан биз аларды үйрөнүп, ошолорду гана карап, мындай жакшы нерселерди көргөнгө аракет кылабыз да. Башка жаштарды билбейм, балким маалымат жетишсиздигинен болуп жатат мындай нерселер. Аябай кыска ойлонушат, анан кийин балким жашоосу ошо интернеттен гана
зависит эткендей ойлоп көз каранды Көз каранды азыркы болгондой. жаштар эмес жана 60-70 жаштагы адамдар деле азгырылып кетип атат го, аларга эмне дейсиңер? Эми адамдын кабыл алуусу ар кандай да, кээ бири туура кабыл алат, кээ бири туура эмес кабыл алат. Ошого байланыштуу го деп ойлойм. Чоң рахмат. Саламатсыздарбы урматтуу окуучулар жана агайлар. Бул интернеттин пайдасы айтып кеткендей эле өзүбүзгө керектүү маалыматтарды алыш үчүн колдонобуз. Бирок азыркы учурда бул интернет тарагандыктан улам китептердин сапатына анча баа беришпей калды. Китептер анча ушу интернет таралгандай эле макул интернет таралсын, бирок китептер дагы ошо интернет менен барабар таралышын каалайт болчумун. Анткени китептерден окуган маалыматтарды интернеттен окуганда ал жерге ар кандай тыныш белгилер жана башка кыргыз тилин окутуп атканда эле ар кандай маанилүү нерселер калып кетет да. Ал эми китепте баардыгы так даана жазылып, аларды окуп жатканда дагы өзүнө керектүү болгон нерселерди ала алат да. Ал эми интернеттен окуп жатканда мисалы үчүн бир үтүрүн калтырса, аны китептен окуп жок, бул жерде мен окуганда үтүр жок болчу деп кандайдыр бир арыз жазабы, түшүнүк кат жазабы, ишканаларга кирип атканда да кудум ошондой катачылыктар кетип, жаштардын эле өзүнүн жашоосуна зыян алып келет да. Ошондуктан интернеттин зыяны бул болот жана пайдасы азыркында эле айтып кеткендей керектүү маалыматтарды алып окуганына гана пайдасы тийбесе, башка нерселерге зыяны, интернеттин зыяны китептерге караганда көбүрөөк деп айта алам. Демек, биз интернет колдонсок, мындай билимибиз начарлашы ыктымалдуу, Ооба. Чоң рахмат. Менин оюмча ар бир нерсенин чеги болот да. Мисалы, суу биздин жашообузга керек. Бирок көбүрөөк суу ичип алсак, адамдын денесинде негизи 15 литр суу болуш керек да. 15 литрден көбүрөөк суу ичип алсак, биздин ден соолугубузга зыян болуп калат да. Интернеттин деле көбүрөөк иштетсе, бул ден соолукка дагы зыян, бир жагынан анан адамдын психикасын бузушу дагы мүмкүн да. Ар бир нерсеге чек коюп кылыш керек деп ойлойм да. Анан окууда дагы, жада калса окууда дагы эртеден кечке окуй бербей, дем алууга, эс алууга, мындай көңүл ачууга убакыт бөлүш керек да. Мисалы, мен лицейге келгенде таптакыр интернетимди өчүрүп коюп, телефонумду өчүрүп коем да. Вообще жандырбайм. Же болбосо ушунчалык өзүм мындай WhatsAppка киргим келип кетип атса, телефондун батарейкасын чыгарып салам да. Анан саат 4-тө окуп бүтөт да. 4төн кийин жатаканага барганда, анан ошондо гана өзүм интернетке убакыт бөлөм да. Ошентип адам өзүнө чектөө койсо, баары туура өзүнүн иретинде кетет. Демек, сиз негизи интернетти аябагандай аз колдоном деп жатасыз. Бир күндө мисалы канча саат интернет колдонушуңуз мүмкүн? Ыктымалдуу түрдө. 3 саат. 3 саат. Мен сизге кеңеш берем. Мүмкүн болсо дагы 2 саатын алып салалы да, 1 саат колдонолу, Чоң рахмат. Мен ушул кыздарга да бир сунуш бар да. Азыр мисалы ата эне менен сүйлөшкөнгө убакыт таппайт, китеп окуганга деле көп убакыт таппайт да. Бирок тиги жармөбөк, бозобек менен сүйлөшкөнгө интернет, Wi-Fi таап алып атат да. Аны көп учур 4-5 саат, 10 саатка чейин, кээде түнү менен ошол убакытка өтүп кетип атат да. Ошондой жаштарга, замандаштарга эмне дейсиңер? Негизи интернет эмне үчүн жаралган? Бул адамдардын жашоосун жеңилдештирүү үчүн жаралган. Биз деген интернеттин пайдасын айтып кетсем, бул жакта мисалы көптөгөн китептерди көчүрүп алып интернеттен окуй алабыз телефондон. Анан дагы билбеген мисалы Instagram деген бар, андан биз деген жаштар деген мындай өздөрү бир нерсени сатып үйрөнүп атышат. Мындай бизнес, предпринимательствонучу, ошо бизнести өздөрү мындай жаңыдан баштап үйрөнүп жатышат. Бул дагы бул пайдасы болуп эсептелинет. Facebooktан болсо биз ыктыярчылардын жана эмесин көрөбүз. Кантип иш-чараларын, ооба, иш-чараларга барабыз. Ушинтип бул пайдасы көп да. Анан кийин бул интернетти туура пайдалансак, биз деген көп нерсеге жетише алабыз. Анан дагы бул жерде бар эмеспи, кичинекей балага ыстык чайга тийбе десең, ал баары бир тартыла берет. Ыстык чайга барып аны кармап көрмөйүнчө, ошо ысыгын көрмөйүнчө, ал деген мындай тартыла берет, азгырыла берет. Ал эми биз деген интернетти туура пайдаланып үйрөнүшүбүз үчүн дагы убак керек. Биз деген азыр ушундай период болуп атат, заманда бизде деген мындай ал ыстык чайга барып кармап көрүшүбүз керек да. Мындай азыр деген интернеттин айынан көптөгөн жаштар азгырылып, мындай өздөрүн дагы өлтүрүп алышат.
ысык чайга күйүп калбайбы анан? ошол күйүп Тоңуп көрүш керек кетпейби? да. Жана кармап Күйүп көрүш көрүш керек. Күйүп көрүш керек. Ооба. Мисалы Өртөнүп деген кетсечи? Өртөнүп кетпейби? Күйүп кетпейби? мына карасаңыз азыр деген биз деген көптөгөн эмелер болуп атат. Колдорун жанагындай зарядчик жарылып кетип, интернетте мындай Балким башкача түшүндүрүп беребиз. Азыркы жаштар балким түшүнбөй кармап күйүп кетсечи эмне болот? Жана күмөндөр айткандай биринчи кармап көрөлү дейсиңби? Азыр сиз айтып жатасыз да, ошол ысык чайды барып кармап көрүш керек, ошого күйүш керек депчи. Бирок ошол ысык чайды кармап туруп ошого күйгөндө балким ал кеч болуп калат. Ошого жеткирбей эле токтотсок кандай болот? Албетте болот. Аракет жасасак болот. Ошол мен ысык чай деп атканда мисалы бир баланы айтып атабыз да, ал эми интернет жагынан алсак, мисалы бир бала ошентип интернеттин жаман экенин көрүп, мындай ысык чайга күйдү, ал эми бул обществого тарады да, айлана чөйрөгө. Азыркы учурда сиз айтып жатасыз, бир адамга ошол ысык чай тийди, ал ошол ысык чайдын аркасында канчалаган адамдарга тарады депчи. Бирок азыркы учурда биздин коомубузда ысык чайга күйгөндөр толтура, бирок биздин коомубуз өзгөрбөй жатат. Буга эмне кылабыз? Эч кимге жетпей жатат ал нерсе. Кайра эле интернетке мурдагыдан дагы кирип кетип жатат. Буга ойлойм, адам өзүндө анализ жүргүзүшү керек депчи. Анткени деген анализ жүргүзүп, бул ушундай болду, эртең ушул мага келсечи, мен ошондой болсомчу деп өздөрүндөй келечекти ойлоп, кандайдыр бир чара көрүү керек. Чоң рахмат. Буюрса сиз келечектин түркүгү болгон жаштардан болосуз. Анда эмесе биз серепчилерибиздин сөзүн да уксак. Өзүдө интернет, ортосундагы интернет, бүт бар интернет болуп калганда, жазуу жөндөмдүүлүгү, мына жана кол жазма дейт го. Кол жазма биздин казыр окуучулардын кол жазмасынын 90-95% болбой калды. Эмнеге? Бул жазбагандыктан да. Жазган болду. Мен өзүм мугалиммин, сабак берем университетте. Жаза албайт. Жаз десең жаза албайт. Маган агай берип коесузбу, мен соткама тартып алайын дейт. Анан кийин барып туруп көчүрүп алайын дейт. Бунун баары мүшкүлдүүлүк. Жана бул бир маселеси. Экинчи, азыркы айтып отурганыбыз жана бул интернет Анадолу кесиптик лицейине эле тиешелүү эмес да. Бул үйдөгүлөргө дагы, көчөдөгүлөргө, казыр кайсы бир маршрутка үйүңүзгө барсаңыз, үйдө канча киши болсо, ошончо сотка. Бүт бардыгы эле ушул сотканын ичинде да. Бирин бири менен сүйлөшмөй жок. Тамак ишип отуруп, соткасын жанына коюп койгон. Эмне болуп атыптыр, эмне коюп атыптыр. Үйдө тарбия угууга дагы мүмкүнчүлүгү жок да. Ата энеси сүйлөп атса, ал сотка менен сүйлөшүп атат да. Ата энесинин тарбиясын алып аткан жок. Бул сотканын тарбиясы. Ошондуктан бул интернеттин дагы бул ата эне да ошол сотканын ичинде. Мен айтып атпаймынбы, үйгө кирсеңиз бүт бардыгы сотканын чукуп отурган болот да. Бирин бири менен мамиле кылуу, ата энеге муну мисалга биз бинтип атпайбызбы? Түкүрбегилер деген программа чыкты, Түкүрбегилер дегенде ошол үйдө ошондой не чыгыптыр, штрафы ушундай болуптур, эми түкүрбейле, энди жакшынакай жүрөлү дегенин ордуна аны айтууга ата эненин неси дарманы жок. Эмнеге? Сотка менен зайын. Ушинтип отуруп чарчап, определенный вакыт көргөндөн кийин соткадан чарчай деген адам. Мээси чарчап туруп, анан кийин балага тарбия берүү жөндөмү жоголот дагы эле, уктап калат, ал бала тарбия ала албай калат. Ушундай зыяндары бар да. Ошондуктан чектелүү эле учурда сотканы караш керек. Анда эмесе жаштардын сөзүнө да кезек берсек. Саламатсыздарбы? Менин оюмча, негизи эле бүт эле нерсенин эки тарабы болот эмеспи? Бир мындай жаман тарабы болсо, экинчи жакшы тарабы да. Анан могул азыркы биздин учурдагы интернетти колдонуп жатканды, биз деген социалдык тармактарды колдонуп жатканды эсибизден чыгарбашыбыз керек. Анткени ошол тараптан азгырылып атышат биздин жаштар. Ал эми интернеттин болсо пайдасы көп эле. Бул деген убакытты үнөмдөөдө биринчиден, экинчиден маалыматтарды оңой таап алууда мындай пайда келтирет да бизге. Анан интернеттин негизги максаты ушул болгондуктан биз ошол максат менен кетпей дагы өзүбүздүн убактыбызды социалдык тараптарга жумшап салып атабыз да. Ошондуктан мындай зыяны көп деп айтып атышыбыз мүмкүн. Суроо бар да ушул карындашыбызга. Жакында бир мектепте ошол интернет колдонбоо мага жардам бер десе, апасы, энеси, ошо таарынып бар азынып бөлүп алды да. Ошо интернет күнөөлүүбү же ата энеси күнөөлүүбү же ким күнөөлүү? Анан илгери болсо бизде жанагы чайпайың барбы дечү да, кыргызда. Азыр Wi-Fi барбы деп калды да. Азыр кээ бир мектептерде, мисалы, Wi-Fi жок мектептер болсо, ал жактан окуучулар көчүп, Wi-Fi бар мектептерге кетип атат да.
Менимче ата эне күнөөлүү, анткени деген бул жакта ошол кызын деген негизи ата энеге жардам берүүгө, ошондой мындай сый мамиледе болууга жана кандай десем мээримдүүлүккө үйрөтүш керек болчу да. Ал башында элечи бул деген интернетти колдонуп баштаганда эле ошончолук деңгээлге жеткизбей туруп ата энеси тарбиялап коюш керек болчу да. Балким биз ушу кыргыздын кыздарына, балдарына мындай укугун эле үйрөтүп, милдетин унуттуруп койгон жокпузбу? Ошол кандай десем тарбия берип атканда негизи бүт нерсени ата эне айтып берет да, туурабы? Мону кылышың керек, мону кылбашың керек депчи, мындай кичинекей нерселерди ошол ата эне үйрөтөт да. Ошондуктан ата эне үйрөтүп жатканда милдетин дагы укугун дагы үйрөтүш керек болчу деген ой келип атат. Бирок азыркы учурда чынында агай айткандай, биз ата энелерибиз көпчүлүк ата энелер укугун гана үйрөтүп жатат, ал эми милдетин унутуп калып жатышат. Сизге чоң рахмат. Өзүң убакыт белгилеп, ошого жараша интернетте отуруш керек деген жөнүндө сүйлөйүн деп атам. Бул деген мындай да, адам деген өзүнө мисалы үчүн убакыт белгилеп коет да, мисалы үчүн 1 саат эле отурам деп. Бирок аны аткарганга деле адам өзүнүн эрки керек да. Эрк болбосо аткарылбайт ал нерсечи. Китеп окуп жатат го телефон мененчи. Китеп окуганда деген мынтип телефондо эле китепти эле окуй бербейсиң да, мисалы үчүн WhatsApp'тан же башка жактан эме келет. Анага кирип кетесиң да, ошол ойдон кирип кетесиң тиякачы. Оюңду бөлөт, э? Туура айтасыз. Анан ошон үчүн телефондон китеп окуган менимче зыян. Анан жанагы ден соолукка дагы зыян болот. Мисалы илгерки адамдар көп китеп окугандар деген көзүнүн немеси бузулган эмес да, көп делечи. Азыр деген мисалы үчүн могу лицейдин жарымы ачкечен да менимче. Бунун баары интернеттин кезеги. Интернет телефондун зыяны, а телефондун ичинде деген эме интернет да. Эгер менин телефонумда интернет жок болсо, менин телефонум зарядка өчпөйт мисалы үчүн. Анткени кырмабайм. Туура айтасыз. Рахмат. Сиз азыр ошол интернеттин пайдасы жөнүндө айттыңыз да, жана зыян жөнүндө дагы айттыңыз да. Эми сиз өзүңүз ошол бир күндө канча саат интернетке олтурасыз? Мындай ачык сүйлөйлүчү. Мен ушул үчүн өзүм жаман көрөм. Мындай сабактан Сиз жаман көрбөңүз да. Жок, негизинен өзүм сабак окуганга эмес, көбүрөөк телефонго көбүрөөк убактым кетет да, мындай карагандачы ушундай. Демек, убакыт канча примерно? Болжолдуу түрдө айтыңызчы. Болжолдуу түрдө 3 саат. 7 саат. Көп эле. Канча жашыңызда, мисалы сиз канча жага чыкканыңызда телефон колдонуп баштадыңыз? 5 классы бүткөндөн баштап. Азыр канчанчы класссыз? 9 класссыз. Эми сиз бир күндө 5 саат, кем дегенде 3 саат, 6 саат телефон колдондуңуз, интернет колдондуңуз дейли, сиздин жашооңуздун жарымы эле интернет менен өтүп кетет. Сиз убактыңызды уттуруп жатасыз да? Ооба. Ошондуктан мен сизге кеңеш берем. Интернеттин кереги жок бул жашоодо. Интернетти чийип салып, өзүбүздүн убактыбызды туура пайдаланалы. Ошого эрк керек да, адамдын эркичи ушундай эме болгонго. Ошондуктан дагы биздин акылмандарыбыз айткан экен, адам качан гана эркин жеңе алганда ийгиликке жетет деп. Сиз да эркиңизди жеңиңиз. Чоң рахмат. Ушул жерде айтылып жатат, бардык эле интернеттин терс тараптарын. Айтылат эмеспи, медалдын эки тарабы болот деп. Ошондой эле зыяны болгон учурда дагы кандайдыр бир пайызда анын пайдасы дагы болот. Келиңиздер, пайдасын дагы айтып кетиңиздер. Анда эмесе биз серепчилерибизге да сөз берсек, серепчилерибизде дагы балким баалуу сөздөр катылып жатса керек. Биринчиден, интернет жөнүндө сөз айткан туура эки тарабын тең айтыш керек, ар бир нерсени таразага туура тартыш керек, жакшы болот, жаман болот, өзүнүн нормасы менен, дозасы менен колдонгондо ал нерсе бизге дайыма пайдап келет. Интернет дегендей бул жалпы дүйнөлүк жебе, тармак деген түшүндүрөт да, эл аралык деңгээлдеги. Муну биз ойлоп тапкан жокпуз. Эгер кыргыз ойлоп тапканда мен сыймыктанмакмын. Эгер кыргыз ойлоп таап, аны кыргыздын форматы менен форматтап, ал интернетти имандуу адептүү кылып койгондо, биз сүйүнүп бүгүнкү күндө интернет баарыбыз мактанмакпыз, туурабы? Бул биз үчүн өкүнүчтүү. Чын-чынына келгенде дүйнө тарыхы, адамзат тарыхын изилдегенде илимий ачылыштардын 70% мусулмандар ойлоп тапкан. Бирок бүгүнкү күндө мусулмандардын, алардын ичинде мусулмандардын катарына кирген кыргыздардын дагы ойлоп таппастан, ойлоп табылган нерселерди гана өздөштүрүп жашап калгандыгы мени абдан өкүндүрөт. Башка элдер, башка үммөттөр, башка мамлекеттер шаңшып бүркүт болуп асманда учуп жүргөндө биз жерде кескелдирик болуп, жылан болуп, сойлоп, жойлоп жүргөнүбүз мага жарашпайт да. Мен ушуга намыстанам. Бир. Экинчиден, интернеттин жакшы жагы бар, жаман жагы бар. Имам Газали айткан, арам нерсеге кароо, арам нерсеге назар салуу мени, эс тутумду өчүрөт, өлтүрөт деген. Бул Имам Газалинин сөзү. Имам Газали бир доорду жаап, бир доорду ачкан, өзгөчө статуска ээ чоң бир аалым да.
Анан ошон үчүн баягы интернетке биз бала ыңаалап жарык дүйнөгө келгенде эле колуна эме койду интернетти, телефонду берип койгонубуз туура эмес. Бүгүн биз ошондой болуп калдык, туурабы? Ал жерде бала анын пайдасын, зыянын билбейт да, алдынан чыккан нерсени көрүп атат. Алдынан чыккан шейх деп ойлоп, аны ээрчип кетип атат, ошонун динине, ошонун дилине, ошонун тилине кирип кетип атат да. Ошон үчүн интернет дегенде бул сөзсүз түрдө коомдун, элдин, биз мамлекет болгондон кийин, мамлекетибиздин өзүнүн жоопкерчилиги бар. Элибизге пайдалуу алып келе турган сайттар, порталдар иштеш керек, мамлекет элге өзүнүн атуулдарына зыян берген порталдарды жабыш керек. Мисалы, ошол багытта саясатын жүргүзүш керек да. Себеби ар кандай радикалдык агымдарга алып кеткен, туурабы? Баягы псевдо аалымдар, псевдо илимпоздор, жалганчы пайгамбарлар интернетте да толтура да. Артык кылабыз деп тыртык калган нерселер көп, арам нерселер көп интернетте. Бирок ошол учурда силер айткандай, дүйнөнүн 4 тарабында бүгүнкү күндө жосо мындан мурда көзү өтүп кеткен аалымдардын, илимпоздордун, кыйындардын, чыгандардын, залкарлардын, ойчулдардын сөздөрүн мен интернеттен таба алам, окуй алам. Алардын сайттары да бар. Бизди илим билимге, асылдуулукка, нарктуулукка, адамдык асыл касиетке сугарган багыттар дагы бар. Интернетте ошондой маалыматтар дагы бар. Силер айткандай, мына биздин агайларыбыз, устаздарыбыз жакшы нерселерди үйрөтүп атат, көрсөтүп атат, маалымат алып атабыз дейсиңер. Бул жакшы, бирок баардык эле жерде андай болгон жок да. Биздин эмне жөнөкөй карапайым айылыбызда, ат башынын Казыбек айылында агай эжейлер ошентип мектебиндеги балдарга андай багыт бере алган жок да. Бул баягы мамлекеттик деңгээлде ишке ашкан жок, туурабы? Мамлекет өзүнүн ошо келечек алтын мууну боло турган, асыл мууну боло турган, келечеги боло турган жаштарга боо пайдалуу, боо зыяндуу деп мамлекет, жалпы мектеп, жалпы билим берүү сферасы, илим билим деп кызмат кылгандар ошол нерсенин жоопкерчилигин сезиш керек. Себеби интернет бүгүнкү күндө биздин башыбыздын балесиби же бактыбызбы, муну убакыт уже көрсөтүп атат. Себеби бүгүнкү муун менен мурдагы муунду биз анализдеп салыштырганда, бүгүнкү муун мурдагы муунга караганда биздин ата-энелерибизге, биздин чоң ата, чоң энелерибизге, биздин бабаларыбызга караганда көп нерседен биз куржалак калдык. Көп нерсени жоготтук. Эмнени жоготкондугубузду эсептеп, санап, талдап, карап көргүлө. Эмнени таптык дегенде туура тапкан жагыбыз да бар. Себеби бүгүнкү күндө телекоммуникация доору. Бүгүнкү күндө адамзат ушунчалык тез темпте, мүнөт сайын эмес, секунд сайын бир нерселерди ойлоп таап, Pentium 3, Pentium 4, Pentium 5ке чейин чыгып аткан доордо жашап атабыз. Өздөштүрүүгө жетишкен жокпуз. Мындай айтканда адамзаттын даремети керек кыргыздардыкы дагы жетпей атат да. Ошондо биз адамдык асыл касиеттерди жоготуп атабыз. Мына бул жерде Эргали деген агайыбыз туура айтып кетти. Адамдар бири-бири менен баарлашпай калды. Мисалы, мугалим мектепке келип сабак өтүп атканда интернет карап отурушат. Мугалим барып мугалимдер бөлмөсүнө барса, мугалимдер да интернет карап отурушат. WhatsApp'та, Facebook'та, Instagram'да, маршруткада жолдо жүрсөң, элдин баардыгы ошо интернет деген жалгыз көздү тажал деп коет. Муну кээ бир алымдарыбыз бүгүнкү күндө жалгыз көздү тажал дегендер да бар. Мен ошол сөзгө кошулам. Тажал чыкканда бүткүл аяламды, бүткүл адамзатты арбап, жолдон чыгарат деген. Бул эми баягы тажалдын бир түрү да мындай чыкканда. Ошон үчүн баягы үйүңө барсаң, аялың бала бакыраң, интернетте отурса, Facebook, Instagram'да, мен ким менен сүйлөшөм, ким менен баарлашам? Адамдар бири-бири менен баарлашуу менен, бири-бири менен сырдашуу менен, ой бөлүшүү менен, бири-бирине жардам берүү менен адам болот да, туурабы? Ошол мамиле сузуп кетти. Мына силер бүгүнкү күндө Кыргызстан ар тарабынан терилген 92-жылы ачылган Кыргызстан менен Түркиянын ынтымак биримдигин бекемдеген, даңазалаган атактуу Анадолу кыздар лицейинде, кесиптик кыздар лицейинде башты көтөрүп, татыктуу билим алып жатасыңар. Келечегиңер кен телеңе тең болсун. Кыргызстандан тандалып келгендерсиңер. Эч кимге ата-эне бир туугандарыңар жоксо, тияк-бияк министрликте, элчиликте окугандар, иштегендер жардам берген жок. Бул жерге бирөөнүн сөзү өтүп, бирөөнүн акчасы менен келген жоксуңар. Силер экзамен тапшырып, ошо экзаменден татыктуу экениңерди көрсөтүп, келдиңер дагы эң мындай чыкканда избранный, тандалган, чыга мыкты кыздар окуп атасыңар. Буйруса, келечекте ошо кызмат кылууда силер дагы Кыргызстандын ар тармагында, илим билим саясатында, экономика, маданиятында, тил адабиятында, искусствосунда, кайрымдуулук тармагында болобу, спортунда болобу, ар тармакта болосуңар буюрса. Анан кыргызга пайда алып келе турган нерселерди алалы дагы кыргыздын улуттук жана диний баалуулуктарына ылайыкташтырып, адаптациялап, өзүбүздүн үрп адатыбызга, салт санабызга, нарк насилибизге, кылымдардан бери келе жаткан биз кылган баалуулуктарыбыз бар. Биз ошо баалуулуктарды карманбай калсак, биз болбой калабыз. Өзүбүздүн агабызды агалай албасак, өзгөнүн этегин сагалайбыз. Интернет жаман эмес. Интернетти колдонгон адам
биздин агайыбыздын айтуусу боюнча Google Sheikh чыккандан бери алымдар чыкпай калды деген өзүнүн ой пикирин айтты. Анда буга да каршы сөздөр болсо керек. Анда жаштар сиздердин оюңар кандай булат? Биякта айтып жүрөт го, китеп бул эме жакшы деп, бирок китебинде жаман жана жакшы жактары да бар. Ар бир китеп окулбайт менимче. Анан дагы интернет жөнүндө мен деле ошону айта кетейин деп аткамда, интернет бул жөн эле бул эме нагасушин да. Анан интернет да действительно мен ошону айтайын деп аткам, интернет жаман эмес. Бул эме ар бир адамга өзүнө жараша да. Например, кантип сен колдоносуң. Просто интернет келгенде менимче как бы биздин Тагыраак айтканда интернетти туура пайдаланса, пайдалуу жактарын алса болот, э? Ооба, жөн эле. Просто когда интернет появился, наше человечество не готово было к тому, чтобы его использовать. Чоң ырашык билдиребиз. Саламатсыздарбы? Азыр айтылып жатпады, интернетти такыр эл жашооңордон чыгарып салгыла деп. Ар кимдин ою баалуу, бирок мен өзүм оюмду айта кетсем, мисалы үчүн биз азыр 21-кылымда жашап жатабыз. Биринчи өзүбүздүн лицейден эле мисал келтирсем, биз Туркияга же болбосо башка өлкөлөргө интернет аркылуу ошол жака катталып жатабыз. Эгерде интернет жок болсо, ошол жактан келип катталмак, балким мындай мүмкүнчүлүк жок болуп калышы мүмкүн болчу. Андан кийин көпчүлүк нерсе биз азыр интернетти күнөөлөп жатабыз. Интернет күнөөлүү эмес да, менин оюмча, анткени мисалы үчүн интернет биздин колубуздан кармап кел олтур мени колдон деп айткан жок да, биз аны өзүбүз колдонуп жатабыз. Ошондой эле мисалы үчүн интернетти жаш балдарга эле берип коюп, ата энелер да күнөөлүү да. Азыр деген көпчүлүк үй бүлөлөрдү көрдүм, мисалы үчүн 2 жаштагы балдар тең бүт барысы YouTube'да мультфильм көрүшөт. Ал эми ошону ата энелер болсо ага такыр. Мисалы үчүн китеп окуп, сүрөттүү китептерди таптакыр көрсөтүшпөйт, жоңона YouTube менен алаксытышат. Бул нерсеге Мындайча айтканда, интернетти колдонгон жакшы, бирок ага туура суроо бергенди билиш керек. Ооба, туура суроо бергенди билиш керек. Мисалы үчүн азыр ушунчалык өнүктү го, биз деген балким азыр интернет мисалы үчүн эмедечи YouTube'да көптөгөн порталдар бар да, айткандай бизге тууралуу жактар аябай эле көп. Мисалы үчүн деген аалымдардын айткан сөздөрүн биз алардын жанына барып айтканга мүмкүнчүлүк көпчүлүк учурда жок. Биз аны YouTube аркылуу угуп жатпайбызбы? Андай эмесе биз müdürübüzгө да söz берсек. Kıymetli misafirler, öncelikle sizlere hoş geldiniz diyorum. Sevgili öğrenciler, sizlere de duygu ve düşüncelerinizi bu şekilde ifade ettiğiniz için hem teşekkür ediyorum hem de hepinizi tebrik ediyorum. Tabii gençler ve internet konusuna girerken şöyle genel birkaç cümle söylemiş olayım. Tabii birinci mesele Kırgızistan, Doğu Asya, Türk Cumhuriyetleri, genelde Müslümanlar dediğimizde problemimiz üretmemek. Üretmediğimiz için de karşımıza gelen bu tür konularda birinci olarak şaşkın bir hale girmiş oluyoruz. Birinci olarak tabii ki bu tür internet ve buna benzer bütün yenilikleri tanımakta çok geç kalıyoruz. Tanırken de önce hayranlık noktasında çok gereksiz bir şekilde kullanıyoruz. Sonra tabii bunun zararlarını fark etmeye başlıyoruz. Bununla alakalı şunu söylemek gerekir. Bizim için de geçerli olan. Tabii birincisi internet okur yazarlığı diye dersler var biliyorsunuz. Öğrencilerimiz de gayet güzel söylediler. İnternetin hiçbir suçu yok. O cansız bir varlık. Onun fonksiyonlarını, kullanım alanlarını, etki alanlarını oluşturanlar insanlar. Eğer insanlar internetin kullanım alanlarını, etki alanlarını doğru bir şekilde programlarsa internette bize daha çok faydalı olacaktır. Hatırlıyorum bundan 20-30 yıl önce televizyon için aynı tartışmalar vardı. Daha sonra tabi mobil telefon çıktığı zaman telefonlarla ilgili aynı sıkıntılarımız olmuş oldu. Şimdi tabi internetin kelime anlamı zaten uluslararası bağlanış demek. Bugün 8 milyar insanın internet üzerinden bağlantı kurması mümkün. Tabii öğrencilerimiz de haklı olarak buna baştan bu kötüdür, şöyledir, böyledir dediğimiz zaman programımızın adı da bu. Gençlik ve internet dediğimiz zaman şimdi internet gençliği diyoruz. Bir de aileleri suçlarken tabii şimdi ben kalıs bir şekilde baktığım zaman anne babalara bir şey söyleyemiyoruz. Çünkü anne babalar interneti ve bu imkanları bilmiyordu. Çocuğa nasıl öğretecekti? Şimdiki nesiller ne diyoruz biz? 2000 yılı milenyum çocukları internetin kucağına doğdular.
Annelerinin kucaklarına değil. Dolayısıyla bu çocuklara biz internet kullanma diyemeyiz. Dememiz gereken tek şey internet okuryazarlığı, internetten nasıl daha iyi faydalanabiliriz? Dolayısıyla her varlığın genelleme yaptığımız zaman bir sürü faydalarını da sıralayabiliriz, zararlarını da. Öğrencilerimiz bazı örnekler verdiler. Her iş için, her nesne için faydalı ve zararlarını ayırtmak, söylemek mümkün. Ama bizim görevimiz tabii güzel söylüyorlar, her evde bu kadar sotka var diyor. Haklı, öğrenciler, bizler, büyükler, küçükler elimizde telefonla, internette gidiyoruz. Bu anlamdaki internetle alakalı sıkıntımız şudur. Bizim bağlı olmamız değil de bağımlı olmamız. Narkotik siyahtu. Problemimiz bu. Bağımlı hale gelmiş olduk. Burada da bütün insanlar için geçerli olan irade dediğimiz. Acaba komut bende mi yoksa başkasında mı? Hani güzel bir söz var. Biz mi dünyaya hükmedeceğiz, internete hükmedeceğiz, kontrol edeceğiz? Yoksa o mu bizi kontrol edecek? Bütün meselemiz bu. Yoksa biz de övünüyoruz tabii ki, öğrencilerimiz interneti aktif kullanıyor. Okulumuzda da bir gün internet olmadığı zaman hayat duruyor. Fakat bunun gerçeği budur. Zamanın dili diyoruz. Bugünkü zamanın ihtiyacı budur. Önemli olan bizim bunun gibi bütün insanlığa hizmet edebilecek yeni teknikler, yeni görüşler, yeni değerler üretmemiz. Bizim ahlakımızın, örf ve adetlerimizin bozulmasının tek sebebi bu değil. Maalesef biz bu toplumlar olarak bahsettiğimiz geniş anlamda kendi gelenek göreneklerimizi, değerlerimizi yeni nesillere doğru örneklerle aktarmadığımız için şimdi hep suçlu arıyoruz biz. Suçlamamıza gerek yok. İnternet var ve bundan sonra neler gelecek? Bizim bunları iyi takip edip bunlara karşı hazırlıklı olmamız gerekir. Suçlayarak, yasaklayarak hiçbir yere varamayız. Ben teşekkür ediyorum misafirlerimize ve öğrencilerimize. Söz gözегин Гүлиза Закировнага берсек, сиз дагы өзүңүздүн кеп кеңештериңизди айта кетсеңиз. Интернет жөнүндө болуп жатат. Интернет Кыргызстанга 1995 жылдары келип баштаган. Эң алгач пайда болгон коммуникациялык технологиялардын ичинен радио 38 жылдын ичинде, ал эми телевидение 13 жылдын ичинде дүйнө жүзү боюнча 50 миллион өзүнүн угарманын жана көрөрманын топтосо, а интернет болсо бизге келгенден кийин 5 жылдын ичинде эле 50 миллион колдонуучусун өзүнө топтой алды. Демек бул жерден биз эмнени көрсөк болот экен? Интернет биздин дүйнө жүзүнө тез жана бат жайылып жатканын көрө алат экенбиз. Ошондой эле психологдордун айтуусу боюнча дагы интернетти туруктуу жана көп колдонгондордун арасында интернетке болгон көз карандылык пайда болуп жатат. Демек баракчалар, интернет баракчаларын барактап, мына чыгам, ана чыгам деп өзүнүн мурда жасай турган иштерин дагы таптакыр унутуп, кээде чыныгы жашоодон дагы виртуалдык жашоого кирип кеткен учурлар бизде көп эле кездешип жатат. Демек булар ал жактан гана зыян чекпестен, чыныгы жашоодон алыстап, булар финансылык жактан дагы жапа чеккен учурлар абдан көп экен. Демек бул жерде биздин ата-энелердин, өзүбүздөн улуу муундардын дагы ролу абдан чоң. Анткени ата-эне иш, жумуш үй деп кээде чындап эле балдарыбызга көңүл бөлбөй калган учурлар көп кездешип жатат. Анан интернеттин дагы оң жагын айта кете турган болсок, мисалы өзүбүздү мисалы керектүү материалдар менен гана ошол интернетке байланышып кирсек, убакытыбызды туура бөлүштүрсөк, биз ошондо гана мисалы акылдуу колдонуучуларды бөлөт элем да, акылдуу колдонуучулар ушул интернетти туура колдоно билсе гана өздөрүнө ийгиликти жарата алышат, жана да ошо акылдуу колдонуучулар үчүн чоң мүмкүнчүлүк жаралат деп ойлоймун. Бүгүнкү күндө биздин жашообуздан таптакыр эле интернетти алып салууга мүмкүн эмес, менин жеке оюмча. Мен азыр бир сөздү айтардын алдында өткен жана айтып кеткен эжейлерге, агайларга каршы айтайын деген ниетим жок. Кайшы айтып, болбосо бир талаш-тартыш жаратайын деген оюм жок да.
интернетти пайдалангандан биздин мамлекетте алымдар көбөйүп кеткен жок. Окумуш бир жакшы бир нерсе жараткан. Мен уга элек интернеттин пайдасы менен мен алым болдум, анан мен мындай нерсе машина жараттым, 5 дөңгөлөктүү машина болбосо 10 дөңгөлөктүү машина жараттым деген мен киши алымдарды көрө элекмин да. Бул биринчи маселеси. Экинчи маселеси биздин илгерки малда интернет жок малдагын айтайын. Бирөө менен сөйлөшсөң 28 май күнү ошол жерден жолугабыз деп 5 ай мурда бирөө менен сөйлөшсөң, ошол малда ошол киши менен жолуга алат элең да, саат 2-де деп болжолдосоң. Азыр телефон менен сөйлөшүп отуруп, эртең менен сөйлөшүп алып жолуга албай каласың да. Бул интернеттен эч кандай бир пайда мен көрө албайм да. Азыр сөйлөшүп туруп, азыр жолуга албайсың да. Жаныңда эшиктин ар жагында туруп бирөө менен сөйлөшүп турасың, ал айтат мен кара балтадамын дейт да, жанында туруп. Бул экинчи маселеси. Анан мун жерден мага бир 80% кошулат болуш керек элдерчи. Көп кишилерден мындай нерсе угамда, ота айылга барып жыргап калбадыңбы? О, интернетте жогон соткаңды албай деген, жаман аябай жыргабадыңбы? Эс алып кадымгыдай мием эс алып. 3 күн айылда болдум, кадымгыдай эс алып калдым, деп келгендер угасың да. Муну интернетте энди биз буну эмне деп айтып атам? Интернет жаман деп муну эжеге мен каршы айткан жерим жок. Биз эбегейсиз пайдасы жок. Уруна беребиз да, колубуз сәл бошадыбы чөнтөктөн алып эле байкап көрсөңүздөр, анализ жасап көргүлөрчү. Бирөө маршруткага мингенде карап турлар, маршруткада орун издейт да, орун издегенде отурайын дебейт, тиги интернет чукуганга да. Эптеп бир орун бошосо отуруп алып чөнтөгүнө колун салып интернетти алып алып чукуп баштайт да. Керекпи, керек эмеспи? Бирөө менен обязательно айта бер дейт. Отуруп алып айта бер дейт. Эмнени айта берет? Дайын жок сөздү айта берет да. Пайдасы жок сөздү айта берет. Сен үйүңө барганда илгери айта бер деген сөз жок эле го. Жумушуң болсо барасың, айтасың, кайра келесиң. Дайын жоктон дайын жок, ошка дегенде жанагы бесплатно 95 сом салып алып, бир ай бекер сөйлөшүп, бир ай ла деген сөздү ал. Пайдасы жок, патывасы жок сөз. Бул зыян. Ошондуктан мен муну жаштарга бере турган кеңешим эле да. Просто интернетти көп пайдалана берүүнүн бир пайдасы жок. Алым болсоң пайдалан, патыва чыгарсаң пайдалан. А так зыян эле көп, кечирип коесуздар. Чындыгында сиздин сөзүңүздө дагы бир канча чындыктар жатат. Бизден ушундан 10 жыл алдын эле бизде ушундай сонун жашоо болгон экен, адамдар бири менен азыркыдан дагы тыгыз байланышта болгон экен. Кантип дебейсиздерби? Жөп-жөнөкөй ушинтип биринин үйүнө бири барып конокко кыйла убакка чейин бири менен сүйлөшүп, чай ичип, бири-бирин жакшы таанып, жана дагы бири-биринин көйгөйлөрү жөнүндө проблема алышып турган экен. Ал эми азыр болсом, агайыбыз айтып кеткендей эле интернет. Телефондон чалабыз, кандайсың? Жаксыңбы? Жакшы. Макул, анда жакшы болсоң деп өчүрүп коебуз. Жана кайдасың десе, ушул жакта жүрдүм эле да деп жаныңда турса дагы алдап коебуз. Интернет чындыгында бизди алдамчы жашоого алып кетип жатат деп ойлойм. Анда эмесе, урматтуу жаштар, сиздердин жыйынтыктоочу сөзүңүздөрдү уксак, интернет биз үчүн кереги бар бекен? Кандай ойлойсуздар эми? Анализге сөз кезектерин берсек, канеки. Саламатсыздарбы? Биз Кыргыз Республикасы негизи өнүгүп келаткан мамлекеттердин катарына кирип атканыбызга байланыштуу бул интернет тароосу ар кайсы жакта, ар кайсы мамлекеттерде мен туура деп ойлойм. Себеби дегенде кээ бирки аймактар бар Кыргыз Республикасында, арга жаңылык жетиш кыйын. Мисалы, санариптик уюштурушту, бирок ал бардык эле айылга тарай бербейт да. Ошол санариптен көрө албаган нерселерин алар интернеттен да көрүшү мүмкүн. Мисалы, өткүзүлгөн нерселерин да көрүшү мүмкүн деп ойлойм да. Анан зыян жагынан дагы айтып кетсем, бул зыян жагы, мисалы, чыныгы барбашы жок калды. Адамдар бири-бирин бетме-бет көрүшүп барбаша албай калышты да. Бетме-бет көрсө дагы алар экөө жолугушканда эмнени сүйлөшөт? Экөө сүйлөшпөйт. Экөөтен бир гана телефонду карап, интернетти карап гана отурат. Ырастык билдиребиз, аны табиятчылык жок болуп калды, Сизге суроо, сөзүңүзгө аралжыгым келди, жана бирок болбой калды. Сиз айтып жатасыз азыр, санарипти берди, бирок ал көпчүлүк айылдарга жетпей калды депчи. Билесизби, санарип жетпеген жерге интернет эч качан жетпейт. Жок. Эмне кылабыз? Кандай чарасы бар? Ошондо санарип жетпеген жерге интернет жетпесе, бардыгы эле бир жерде калып жатпайбы? Интернет жетпейт деп айтып жатасыз го. Ал эми интернет жетпесе, ал мисалы телефонду деле айтып жатпайбыз, зыян да, адам баласына зыян. Ал эми адам баласы өмүр бою эле бир китепти окуп отура албайт да. Ал бир китепти окуп бүткөндө кечки китеп окуп берсең, аны өзүңдүн көзүң менен көрмөйүнчө, укмайынча, же болбосо мындай баары бир чыныгы көргөндөй болбойсуң да. Ошону айтып жатам да, эгерде биз интернет же санарипти көрө албасак, анда хоть телефон чукпасак дагы бизге жашообуздун маңызы, кызыгчылыгы табылат. Рахмат, ырастык билдиребиз.
жана эле нуска агайыбыз айтып кетпедиби, азыр апасы менен сүйлөшүүгө убакытты таппайт же китепке убакыт таппайт деп. Анткени бул адам баласы интернетке киргенден кийин убакыттын кандай өткөнүн деле билбей калабыз. Анан дагы бир зыян жагы бул дин тарабынан дагы өтө эле калып кетти. Азыркы убакта көптөн жаштар интернеттин артынан жаман жактара бурулуп, ыйман тарабынан дагы кемчиликтер кетип жатат. Буга дагы кошулам. Жана агайыбыз айтты, бири-бириз менен сүйлөшүүлөр аз деп. Буга дагы чында өзүмдүн эле жашоомун алганда деле чын бул. Анткени мен деле туугандарымдын үйүнө барып кел дейт. Туугандарымдын үйүнө барганда деле ата-энем сурайт, алар кандай жүрүптүр, жакшы экен десе, мен аларды барып кандайсыздар деп учурашып коюп эле интернетти карап отуруп, алардын кандай экенин деле билбейсиң да. Ал эми ата-энеңе алардын кандай экенин айтыш үчүн аны көрбөсөң кантип айтасың? ырайчылык билдиребиз. Анда эле жакшы деп айтканга туура Алар менен баарлашышыңыз керек сиз. Ошондой. Чоң рахмат. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү тема боюнча азыр интернет замандын талабы болуп калды. Бүгүнкү талдоо боюнча интернет пайдалуу же пайдасыз деп айтуу туура эмес. Менин оюмча, ошону колдонгон адам чечет да, ошону пайдалуу колдонуп жатабы же пайдасыз колдонуп жатабы. Мен ушул жактан бир мисал катары айта кетсем, бир шакирти барып устатынан сураган экен. Мен кантип жакшы адам болом? Мен кантип акыл парасатым дагы өйдө болуп жакшы адам боло алам деген экен да. Ошондо устат айткан экен. Сен эртеңке чейин маймылды такыр ойлонбо деген экен. Анан ал шакирти барып кечке маймылды ойлонот, анан эртеси күнү келип устатына айтат экен. Мен кечке ойлонбогонго аракет кылдым, бирок маймыл оюмдан чыкпай койду дейт. Анан устат айткан экен ошондо. Мына көрдүңбү? Адам деген ошо эркин өзүн жеңе билгенинде деп. Мен жыйынтыктоочу сөзүм ошо. Ар бирибиз эркибизди жеңе билели жана интернетти туура колдонолу. чоң рахмат. Саламатсыздарбы? Мүмкүн азыр мен айтып жаткан сөзүм бардыгы акылсыз сезилер, бирок мен өзүмдүн жашоомду интернетсиз элестете албайм. Анткени кечөнкү эле болуп өткөн футбол боюнча мен ошону эле мисалга алгым келет да. Мисалы Дубайда биз билбеген бир алыс жакта болгон футбол болуп өттү. Кыргызстаныбыз ошол жакта ойноду да. Мисалы интернет болбосо, колдорубузда телефондор болбосо, ошону элестеткиле биз канча жылдан ошол тарыхка жазылып чыкмак да. Мүмкүн ошон 100 жылдан, 200 жылдан кийин биздин балдарыбыздын балдары окумак да. Интернет жок болуп азыркы заманыбызда Сөзүңүзгө аралжы, бирок сиз айтып жатасыз да, интернет жок болсо кийинки тарыхка жазылмак деп. Бирок бизде интернет болбосо дагы санарип бар да. Санариптен телевизордон көрүшпөдүбү? Телевизорду көргөнгөчү баардыгынын мүмкүнчүлүгү жок да. Мисалы биз общагада жашагандар телевизор көргөнгө мүмкүнчүлүгүбүз жок. Ошол нерсени мисалы биз деген ошол жыйынтык Мисалы ошол футбол деген өзү 2 таймды эсептегенде 2 саат убакытта болот да. 2 саат бою ошо санарипте көрүп отургандын ордуна ошону 1 мүнөттүк аралыкта жыйынтыгын угуп коюу деген оңой деп ойлойм да. Бул убакытты сактоо ошондой эле жашоодо дүйнө жүзүндө болуп жаткан цивилизациядан артоо калбоо деп элестейм. Чындыгында Мындайча айтканда, сиздин оюңуз боюнча интернетти, телефонду колдонууга убакыт же болбосо мүмкүнчүлүк табылат, а бирок телевизорду же санарипти көрүүгө мүмкүнчүлүк табылбайт, Мүмкүнчүлүк табылат, бирок убакытты көп кетиребиз да. Дагы бир жогоруда агай айтып кетти да, айылга барсак деген мен интернеттен эс алып калам депчи. Мен ошол сөзгө такыр кошулбайт болчумун, кечирим сурайм алдын ала. Айылга барсак, наоборот айтат да, айылга барсак, ой, интернеттен кызым ошол нерсени көргөн турбайбы, ошодон көрүп мен жаңы нерсени үйрөндүм. Көрсө ошондой болуп аткан турбайбы депчи. Айылга барсаң, жада калса Бишкекте болуп аткан нерсени кээде билишпейт да. Интернет бүттүк жактан жардам берет деп ойлойм. Рахмат. демек, мен ушул жерде бир сөз Эми ада карындашыбызга мен бир ооз айтып кетейин. Сизге айылдагы кишилерге бу жерде болуп аткан сиздин футболуңуздун кереги жок да. Алардын темасы башка. Аларда малды багуу, эгин оруу, тойт камдоо деген маселе. Бул биринчи маселе. Мен айткан жерим жок. Айылга барсаң эле бүт бар жерде жок да. Бар жерде бар. Айрым бир жерлерде тартпа. Мен бу жерден бир нерсени айтып кеттим. Просто интернети жок жашоодо айттым да. Бар жерде бар, айылдын казы барыңдар. Интернети жок жерде кээ бирөө айтат да, ушунчалыкты эс алып калдым, ушунчалыкты жырап калдым. Просто адамды айрым бир учурда эмес, бар учурда бүт бар кичинекей баладан баштап улуу кишиге чейин интернет кишини чарчатат. Шенип коюңуздар. Айтып атасыздар, китепти интернеттен эле окуп алдым деп. Ооба, интернеттен тынбай окуйсуң. Жанагы бир карындашыбыз айтып кеткендей, WhatsApp'тан бирдене келип калса, ошону которулуп кетип, адан ар жагына кетип каласың. Китепти болсо
китеп билим булагы деп ата бабабыз айтып кетпедиби? Китепти колуңа кармасаң, кадимгидей рахат алып окуйсуң, колуңда китебиң бар, сотка эмес. Китептен башка нерсеге бурулуп кете албайсың. Китептен кай бетин ачсаң деле ушул тема болуп атат. Ошондон китепте жакшы бир пайдалар бар да. Китеп окуган жакшы. Değerli arkadaşlar, programımız 1 saat demiştik, 1 saati geçmiş olduk. Ben tabi bu tartışma çok uzar gider, örnekler sayısız çünkü internetin sınırı yok. Sınırı olmayan bir konuda sınırlı dakikalarla bir şeyi paylaşmamız mümkün değil. Ben konuklarımıza teşekkür ediyorum. Öğrencilerimize görüşlerini ifade ettikleri için teşekkür ediyorum. Bundan sonra inşallah interneti en doğru, en güzel şekilde kullanmak dileğiyle hepinize başarılar diliyorum. Бул жерде бир нерсени айтып кетиш керек. Бул Эргалы байкебиздин агайыбыздын айткан сөзүндө мындай маани жатат да, маңыз жатат. Эмне үчүн дегенде биз бүгүнкү күндө керек болсо билбейм мен бул мектептин мүмкүнчүлүгүн сиздер карап көрөсүздөр, Анадолунун же Кыргызстандагы башка мектептин мүмкүнчүлүктөрүн интернетсиз жашоо деген күн киргиш керек да. Интернетсиз жашоо ал жума күнү болушу мүмкүн, ишемби күнү болушу мүмкүн, жекшемби күнү болушу мүмкүн, же аптада бир күн болушу мүмкүн. Жок деген бир күндү киришибиз керек да. Ошол күнү ата эне балдары менен, бала ата энеси менен баягы интернетти өчүргөн, WhatsApp өчүргөндөн кийин атам бар турбайбы, тирүү турбайбы деп баягы өзүнө келген анекдоттор келип калат го кээде. Сиз бара белеңиз депчи. Себеби ата энесинин бар экенинен кабары жок да. Себеби ал интернетте, WhatsApp'та, Instagram'da жүрүп, ата энеси бир тууганы бар экенин деле жок аны менен сүйлөшүп кабар албагандан кийин, жүрөт да деп коюп жүргөн экен да. Сүйлөшкөндөн кийин анын кадырына жетип, аны таанып, балким анын жакшы кеп сөздөрүн, насааттарын угуп, тарбиялык маани алат да. Ошон үчүн интернети жок бир күндө таалим тарбия багытына кириш керек. Даватчылар, даватта билесиңер, даватка чыккандар 3 күнгө чыгышат, 10 күн, 40 күн, 4 ай дегендер бар, 4 жылга чейин кетет. Анан ошо 3 күнгө чыкканда атайын интернетти, телефонду үйгө таштап кетишет. Мындай айтканда даватка барганда колдонуу тыюу салынган да. Мындай айтканда даватта жүргөндө эч бир телефон колдонбош керек, интернет колдонбош керек. Себеби ошол кезде мындай айтканда өзү бул исламда дагы бар, баягы Рамазан айында, Ороз айында, Орозонун акыркы 10 күнүндө пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мечитке этикафка кирген да. Мындай айтканда бир гана мечитте ибадат менен алек болгон. Бүткүл байланышты үзгөн. Балким жеке өнүм дарат алыш үчүн, муктаждык үчүн гана баягы даратканага чыгып дарат алып муктаждыгына барбаса, дайыма ошо күнү түнү ошо мечитте болуп, ибадат менен, Алла Тааланы ойлоп, тафаккур менен, тафаккурдун өзү дагы бул ибадат болуп эсептелет. Ошол нерселер менен алек болгон да. Жаратканга жакындаган, өзүнүн жашоосуна сар эсеп салган. Мен киммин, кайдан келдим, эмне үчүн жашайм, каяка барам, убактымды кандай өткөрүп атам, 2018'de кандай жыйынтыктадым, 2019'da кандай максаттарга жетем, канча китеп окудум, канча адам менен достоштум, кандай деген жакшылыктарды, кайрымдуулуктарды жүргүздүм, кылып аткан косяктарым, күнөөлөрүм көппү, же болбосо соопторум көппү? Эртең күнү жараткан Алла Тааланын алдына барсам, кандай барам, жүзүм жарык болобу, эки дүйнөдө шерменде маскара болуп калбаймынбы? Мындай айтканда адам өзүн өлбөстөн мурда өлгүлө деген акыл насаат жакшы билесиңер, Сурака алынбастан мурда сурака алгыла деген. Ошон үчүн интернетте бул жерде агайыбыздын айткан сөзү менен толук колдойм. Көз карандылык алып келип атат. Мындай айтканда адам баласы интернетти ойлоп тапкан. Телевизорду, радиону, телефонду дагы адам баласы ойлоп тапкан. Бирок адам баласы өзүнүн жашоосун жеңилдетем деп жатып, биздин Чыңгыз Айтматов мына кече жакында 90 жылдыгын белгиледик, айылдан ааламга кеткен жол бар деп, ааламдык деңгээлде жазуучу болгон киши, чыган залкар жазуучубуз. Ошо киши айткандай, мындай айтканда маңкурт болуп калбайлы да. Биз адам болобуз деп жатып, маңкурт болуп калбашыбыз керек. Адамдык касиетибизди сакташыбыз керек да. Айрым учурларда мен туура эмес сөйлөп калсам кечирим сурайм, мен өзүм уялып атам айрым бир сөздөрүмөн. Бирок жанагы кай бир магазиндердин капталына карасаңыз 95 сом чексиз интернет деп жазып койгонда, биз азыр 95 сом чексиз интернеттин баардыгын колдоп атабыз да. Бирок мен буга такыр кошулбайм. Бул чексиз интернетти чектөөлүү кылышыбыз керек, өзүбүзгө, ар бир өзүбүзгө чектешибиз керек. Бир күндө мындай көп айтканда бөлүп жарым саат кирсек бизге кокодан жетет го деп ойлойм. Бизге ашыгына ашык болуп калат. Чарчап калабыз. Биз көтөрө албайбыз, биз чарчайбыз. Баарыбыз не эмеспиз да. Бирок аалым укмуш эмес, лелин эмеспиз, болбосо башка бир нелер эмес, биздин мээбиз чарчап калат. Отуруп калат батарейкабыз, анан ары карай чаба албай калабыз.
30-га келгенде токтойбуз, ошо менен болуп калабыз. Ошондуктан сураныч кечирип койгула. Рахмат сиздерге. Чоң рахмат. Сөздүн жыйынтыгында менин жаштарга айтар сөзүм бар. Бардыгыбыз интернетти жаңы эле айтып кеттик. Туура пайдалана билсек, убакытыбызды туура бөлүштүрүп, анан өзүбүзгө керектүү материалдарды алып гана колдонсок, анан дайыма акылдуу колдонуучу болгула демекмин. Ошону менен бирге көркөм адабий чыгармаларды дагы окууну унутпагыла демекчимин. Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу ата энелер, мен сунушум бар эле, мына буюрса кыздардын, балдардын оюнан жакшы чечимдер сиздер чыгарып алат деген ойдобуз. Кээ бир учурда улуу муунга да антивирус коюш керек болуп калат. Анан менин сунушум ушул күнүгө 70 беттен адабияттан, маданияттан, тарыхтан, саясаттан, динден өзүн-өзү өнүктүрө турган, баш казанын толтура турган жакшы китептерди окусак, бул ашыкча болбойт. Ушу интернетти туура пайдаланганды билели, жана убакыт бул аманат, убакытка өтө сарамжалдуу мамиле жасасак, биз эки дүйнөдө бактылуу болобуз. Адам өз кемчилигин сезе билүү бул зээндүүлүк. Ал эми аны өз мойнуна алуу бул болсо эрдик. Ал эми аны жоя билүү бул эстүүлүк деп айтат. Анда эмесе замандаштар биз эрктүү, эстүү жана зээндүү жаштардан бололу. Себеби жаштар келечек жаштарыбыздын колунда. Азыркы учурда заманбап жашоодо интернетти туура пайдаланганды жакшы жагын дагы өздөштүрүүгө аракет кылалы. Ошондой эле жашоодо жарык билимге дагы умтулалы. Мындайча айтканда баардык нерсени бирдей алып кетели. Баарыбыздарга ырачык билдирип, ошондой эле Жаштар сүйлөсүн программасын саат 8-де көрө алсаңыздар болот. Ал эми биздин Жаштар сүйлөсүн аттуу телеэфирибизди YouTube каналыбыздан Жаштар сүйлөсүн баракчасынан да көрө алсаңыздар болот. Тагдырдын табышмактуу тар жолунда таалайын издеп тапкан жан болгула. Байсалдуу болсун сапарыңар улуу иште, баарыңар эсен аман бар болгула. Көрүшкөнгө чейин.